Ассаламу алейкум достор, кандай турасыздар? Бүгүн Америка Кошмо Штатында 27 октябрь Green карта оюнунун жыйынтыкталышына аз убакыт калды. Америка убакыты боюнча 7 ноябрда Green карта оюну жыйынтыкталат. Анан биз азыр Үмүт экөөбүз сиздерге Green карта толтурууну бир сыйра көрсөтүп коелу дедик. Үмүт эртең менен кечке чейин мекендештерге толтурду. Бир 100га жакын үй бүлөгө толтурдуң го дейм, Анда кеттик, кел. Баштадык. Green карта ойнош үчүн мына dvprogram.state.gov киребиз. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. Мына Үмүт киргизип атат, көрдүңүздөрбү? dvprogram.state.gov. Буга киребиз. Киргенден кийин мондай баракча ачылат. Баракча ачылганда биз жашыл кнопканы эмне деп жазылып турат? Begin деп турат, Ошону басабыз. Анан могул жерде код болот да. Ошого окшош кылып туруп жазышыбыз керек. Submit кылып көрөлү. Мына кирди. Достор, көптөгөн мекендештер өзүлөрү Green карта толтурса болот. Азыр бир сыйра толтурганды көрсөтүп беребиз. Бирөөнүн атына толтуруш керек, бирок биз азыр ойлоп чыгабыз да. Мындай киши жок. Атын да ойлоп чыгабыз, туулган жылын да ойлоп чыгабыз. Фамилиясын да уулу деп коелу. Көп мекендештер сурап калат, уулу кандай жазылат деп. Анан төрөлгөн жери, үй бүлөсү жөнүндөгү ойлоп чыгабыз. Мындай адам жок. Жубай бар деп коелу, анан бир баласы бар деп коелу да. Анда кеттик достор. Мына биринчи пункт. Түшүндүрүп койсоң, биринчи пунктка эмнени жазабыз? Фамилиясы. Name деп турат. Биринчи пункттун биринчи строкасына эсен уулу эсен деп коелу да. Мына көрдүңүздөрбү достор? Эсен уулу бул фамилия болобу? Ушундай эле коркпой эле жазасыңар. Эсен уулу деп жазасыңар. А бул жакта болсо first name деген жерге бул аты, эсен деп жазабыз. Анан үчүнчү пункт бар, middle name дейт. Мына көп мекендештер сурап атпайбы? Бизде деген middle name деген жок. Бул американецтерде болушу мүмкүн. Экинчи аты. Бизде болсо отчество бар да, отчествону жазбайбыз. Мияка no middle name дегенге отмет кылып коебуз, Үмүт. Бул деген эми эркек да. Эркекти male дейбиз, аял затын болсо female дейбиз, Мына maleди отметке кылдык. Анан эсендин туулган жылын ойлоп чыгалы. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. Үчүнчү пунктка биз деген ошол адамдын төрөлгөн күнүн жазабыз. Туулган күнү. Month дейт, бул деген ай. Day деген 12 январь болуп калды. Анан мияка жылын жазабыз. 1990 деп бүттү. Үчүнчү пункту бүттүк. Төртүнчү пунктка кеттик. Төртүнчү пунктка кайсыл шаарда же кайсыл айылда төрөлгөнүңөрдү жазасыңар. Мияктан область, регион, ар кандай нерсени сураган жок. Только бир шаар же болсо айыл жазабыз. Бул макул эми. Бишкек болушу мүмкүн, Токмок болушу мүмкүн, Кара Балта болушу мүмкүн. Эми айыл эми Токтаян деп коелу. Түп районунун Токтаян айылы. Мына менин айылым бул. Токтаян деп жазып койдук. Көрдүңүздөрбү? Төртүнчү пунктка ошол эсен уулу, эсен төрөлгөн жер, Токтаян айылы деп койдук да. Кеттик кийинкисине. Бешинчи пункт, достор. Кайсыл өлкөдө төрөлгөн бул заявка толтуруп аткан киши деп. Мияка эми Кыргызстан деп жазабыз, эми мияктан Кыргызстанды тандайбыз. Мына могу жеринде атайын эме бар. Ылдый көрсөткөн стрелка бар. Ошол стрелканы көрсөтсөк бүт мамлекеттер чыгат, ошонун ичинен тандап туруп Кыргызстанды эметебиз, тартабыз. Азыр биз 5-чи пунктты бүттүк. Көрдүңүздөрбү? 5-чи пунктты бүтүп атабыз, баардыгы жеңил. 1-ди бүттүк, 2-ни бүттүк, 3-тү бүттүк, 4-тү бүттүк, 5-ти бүттүк. Эми 6-чы пунктка келип атабыз. Кыргызстан Green карта ойной турган мамлекетке катышат. Эгер катышпай калса анда no дегенди басып, дагы башка өлкөнү тандап өтмөкпүз. Ошон үчүн мекендештер, силерден сураныч, мо 6-чы пунктка келгенде эчтеке кылбайсыңар. Мо yes деген көк кнопка ушул жерде эле турат, эчтекесине тийбейсиңер, жөн эле өтүп кетесиңер, чынбы? No деп баспайсыңар, эчтеке башка өлкөнү жазбайсыңар, 6-чы пунктка вообще эчтекесине тийбей 7-чи пунктка өтөсүңөр. 7-чи пунктка келгенде достор мындай болуп калды. Сүрөт.
Сүрөт абдан важный. Бул жака мен деген эч кандай фотосалонго барган жокмун. Өзүмдү могул үйдөн эле сүрөткө тарттым. Анан өзүбүз Үмүт экөөбүз кестик. Анан ушул сүрөттү койсок бүт баары кетип атат. Мен биякта деген жубайы анан бир баласы бар кишиге толтуруп атпайбызбы, примерно өзүбүздүн оюбуздан чыгарып. Мен өзүмдүн сүрөтүмдү өзүмө да коем, бияка эсен уулу, эсендин ордуна да коем, жубайынын ордуна да коем, анан баласынын ордуна дагы өзүмдүн эле сүрөтүмдү коем. Анткени мен издебейм да тигинин сүрөтү мунун сүрөтү деп. Анда кеттик. Сүрөттү мына 7 пункт сүрөттү коебуз. Мына сүрөттү тандагыла деп атат да. Мына өзүмдүн сүрөтүмдү тандадым. Бул сүрөттү мен фотосалонго барган жокмун, эчтеке кылган жокмун, үйдөн эле түштүм, кадимкидей эле. Кестик, жана өзүнүн форматы менен койдук. Бүт баары туура болду. Анан кийинки 8 пунктка кеттик. Караколдо жашайт деп коелу бул киши. Каракол Ысык Көл областы, Каракол шаары, Абдрахманова көчөсү, 125, квартира 1 деп коелу. Кеттик анда. Англисче жазыш керек, мына туура жазганга аракет кылыш керек. 125 үй, Америкада ушинтип жазылат да, биринчи үйдүн номер жазылат, анан көчөсү жазылат, анан квартира жазылат. Көрдүңүздөрбү? 125 Абдрахманов стрит дейт, апартмент 1, квартира 1 деп жазылат. Анан биякта City Town дейт, бул эме Караколдо жашайт деп коелу. Каракол шаары деп коелу. Мына көрдүңүздөрбү өзүңүздөр? Каракол деп жаздык. Кийинки пункт Исыкульский область. Мына Исыкульский область деп жазып атабыз. Көрдүңүздөрбү? Исыкуль областы болду. Postal код дейт. Пример жазып койсок болобу? Же туура эмес болобу? Пример жазып берелим. 33 45. Бирок силер деген билишиңер керек. Ысык-Көл областы, Каракол шаарынын почтовый коду кандай болсо ошундай. Жазышыңар керек. Биз болжомолдоп жазып койдук. Анан биякта деген country дейт, Кыргызстан деп жазалыбы? Кыргызстан деп жазабыз. Кыргызстан деп жазарда да ар жакта стрелканы бассак көп өлкөлөр чыгат, ошонун ичинен Кыргызстанды тандайбыз достор. Мына көрдүңүздөрбү? Ошо менен биз деген 8 пунктту бүттүк. 9 пунктка өтүп атабыз. 9 пункт эмне жөнүндө экен? Кайсы өлкөдө жашайсың деп. Кайсыл өлкөдө жашайсың деп. Муну дагы биз могул жерде кнопка бар, ошол кнопканы басабыз. Басканда көп мамлекеттер чыгат, алфавиттик эмеде, тизме менен. Ошондо Кыргызстанды тандайбыз дагы, басып коебуз. Көрдүңүздөрбү? 9 пунктка жеттик. Эч кандай оорчулукту көрө элекпиз. Анан кеттик кийинкиси. 10 пункт. Номер жазыла дейт. Бир номерди ойлоп чыгарып болду. Жазбаса деле болот. Бул не обязательно. Жазсаңар болот экен, жазбасаңар деле болот экен. Плюс 996 777 20 деп койсоң деле болот, же кандай кылып. Примерно да, примерно. Көрдүңүздөрбү? Ушундай өзүңөрдүн номериңерди 10 пунктка жазасыңар. 11 пунктка кеттик. 11 пунктка кеткенде имейл адресиңерди жазып коесуңар да. Көбүнчөсү Америкага келем деген киши gmail.com'ду колдонот. Көрдүңүздөрбү? gmail.com. 11 пунктта имейл адрести сурап атат. Бул обязательно керек. Анан ошол имейл адрести биз кайталап жазышыбыз керек эки жолу. Көрдүңүздөрбү? 12 пунктка келгенде мыякта мына образование жөнүндө, билим жөнүндө сурап атат. Ошон үчүн биз айтып атпайбызбы, Америкага грин карт ойнойм деп келем деген кишинин жок дегенде 11 класстын аттестаты болуш керек. Бирок бул жакта жазылып турат, достор. Эң жогорку билимиңерди көрсөткүлө деп турат да. Мына high school деп турат да. High school дегенде 11дин бүт аттестаты бар деген сөз. Эгер 11ди бүтүп кийин окуу жайды бүтсө, например, Кыргызский технический университетти бүтсө, бул деген мына университетти бүттүм деген мына көрдүңүздөрбү, ушул эмени басат. Ушуну басканыңар менен кийин интервью коргондо 11дин аттестатын текшерет. Кийинкисине кеттик. Үй бүлөлүк статусту текшерет. Көрдүңүздөрбү? Бул жакта биринчисини бойдоктор жазат. Экинчиси деген ооба менин жубайым бар, бирок менин жубайым деген бул кайсынысы экен? Американын гражданкасы эмес экен, биздики ушу көбүнчөсү ушу экинчиси болот. Ама үчүнчүсү болсо мен үйлөнгөм, бирок менин аялым же жубайым болсо, Американын гражданини же гражданкасы болсо, анда үчүнчүнү жазабыз.
Divorce деген бул ажырашып кеткен кишилер жазат. Кийинки жесирлер жазат да. Күйөөсү же жубайы каза болуп калгандар. Биз бойдокпуз деп жазабыз. Же болбосо биз болсо үйлөнгөнбүз, бирок жубайыбыз же жолдошубуз американка же американец эмес деп. Биз экинчи да, анткени деген азыркы эсен уулу, эсен жубайы бар, бир баласы менен толтурат. Кийинки пункт. Мыякта балдары. Балдарды 3 балаңар болсо 3 деп жазасыңар, 2 балаңар болсо 2 деп жазасыңар. Мыякта мына эсен уулунун, эсендин бир эле баласы бар, мына 1 деп жаздык. Мына бүттүбү? Continue дейбиз, мыякта. Өзү заявканы толтуруп бүттү. Эми мыякта деген жубай жөнүндө толтурабыз, чынбы? Марат кызы. Марат кызы ким деп коелу? Алина деп коелу. Көрдүңүздөрбү? Биз өзүбүздүн оюбуздан ойлоп чыгып атабыз. Эсен уулу, эсендин жубайы Марат кызы Алина. Мыякта болсо пустой калтырабыз. Middle name деген бизде жок, кыргыздарда. Туулган жылы 2 февраль деп коелу. 95 жыл деп коелу, 1995 жыл деп. 2 февраль, көрдүңүзбү? 0202 1995 жылкы деп өзүбүз ойлоп чыктык, достор. Анан бул деген female болот да, аял болгондуктан. Анан кийинкиси. Бишкекте төрөлдү деп коелу. Каякта төрөлдү дейт. Мына Бишкек деп жазып коелу. Жана биз деген эсенди биз Токтаян айылында төрөлдү десек, жубайым Бишкекте төрөлдү деп коелу. Кийинкиге өтөбүз. Кайсы өлкөдө төрөлдү дейт. Кыргызстанды кайра жазабыз. Мына Кыргызстан алфавитный варианты карасаңар эле Кыргызстан чыгып калат. Кийинки пункт. Аялынын сүрөтүн коет экенбиз. Аялынын сүрөтүн коебуз, а мен өзүмдүн эле сүрөтүмдү коюп коем, жанагы эле сүрөттү коем. Мына, көрдүңүздөрбү? Үйдөн эле түшкөн сүрөт да, ошочу. Чотко, бүт баары чотко болду, а фондун баары аркасы ак, эч кандай көлөкө жок. Өзүм эле түшүп, кесип, эч кандай фото салонго барбай эле коюп койдум. Бүт эме текшерүүдөн өтүп атат да, сонун болуп өтүп атат. Кийинки сүрөттүн жубайынын сүрөтүн койгондон кийин 14-чү баласынын атын жазганда 14-чү пунктка. Баласы деген неме да? Атасынын атында болот да, Эсен уулу. Эсен уулу да, атасы эсен болуп аткандан кийин эсен уулу же кызы болот. Мен уулу деп коелу, эсен уулу, атын ким деп коелу? Рамис деп коелу, макул, Рамис. Мыякта middle name жазылбайт. Рамистин туулган күнүн жазабыз, баласынын. Көрдүңүздөрбү? Декабрь 12 ай 1 жазылды, дей деген бул күн. Анан 2016 жылкы жигит деп койдук да. Кичинекей бала деп койдук. Баланы мейл кылып жазабыз. Анан кайсыл жерде төрөлгөн? Ош деп койбойлу. Ош шаарында төрөлгөн. Ата энеси Ошто иштеген, ошол жакта төрөлгөн да. Кийинкиси кайсыл өлкөдө төрөлгөн? Кыргызстанда. Кийинкиси уже баласынын сүрөтүн коюлат. Көрдүңүздөрбү? Буякта choose деген жерге мен өзүмдүн гана сүрөтүмдү көрсөтүп атам. Мына continue кыл. Мыяктан деген уже текшеребиз да. Бишкекте төрөлгөн, Кыргызстанда төрөлгөн, мына сүрөттө коюлган, мыяктан уулу, бир уулунун данные чыгып атат. Болдубу? Баардык нерсени текшеребиз. Аягында буякта жашыл submit деген кнопка бар. Биз баспайбыз. Анткени мындай кишилер жок да. Ана менин да сүрөтүм коюлуп калып атат. Ушул submit деген кнопканы бассаңыздар, достор, бүттү, бир баракча чыгат. Ошол баракчада эмне жазылат? Баракчада деген ушул green cardта ойногон, заявка толтурган эсен уулу эсендин аты жазылат, фамилиясы. Анан деген туулган жылы жазылат, анан confirmation номер чыгат. Ошол баракчаны силер эмеден принтерден өткөрүп алгыла, же болбосо монтип телефонго чык тартып алгыла дагы, ошол баракчаны эч качан жоготпогула. Кийинки жылы 24-жылы 7-майда текшересиздер. Ушул эле сайтка киресиздер. dvprogram.state.gov деген сайтка киресиздер дагы, могу. Анан ушул confirmation номерди киргизип текшерип аласыздар. Достор, ушундай. Өзүңүздөр толтуруңуздар. Бул бекер оюн. Мейлиңиздер кийинки эфирден жолукча сак саламатта болуңуздар.